Чүй облусунун Сокулук районундагы бийик тоо аймагында жайгашкан Акбай көлү жарылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгы билдирди. Маалыматта айтылгандай, Сокулук районунда жайгашкан Акбай коктусунан тоо көлүнүн жарылуусунан сел жүрүп, Сокулук Төш булак шаркыратма жолунун 37-чакырымында 400 метр жолду жаап калган. Сел аккан тараптагы жайлоодон ÖКМдин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын Сокулук райондук бөлүмү алдын алуу иштеринин жыйынтыгында 8 малчынын үй бүлөлөрүн көчүргөн. Сокулук шаркыратма унаа жолу жабылды. Сокулук суусунун нугунда суунун көлөмү болжол менен 20 куб суу агууда. Сууну көзөмөлдөө уланууда жана күч каражаттары даярдыкта турат. Куткаруучулар атайын куткаруу унаасы менен калкка каарылоо жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Суунун жээгиндеги жашоочулар учурга жараша үйлөрүнөн алыс коопсуз жайларга чыгышууда, бирок көчүрүлгөн жок. Жарандык коргонуунун күч каражаттары ÖКМдин Чүй облусунун куткаруучулары иш алып барууга даярдыкта турат. Учурда куткаруучулар тарабынан бийик тоодо жайгашкан көлмөнүн абалын көзөмөлдөө үчүн Акбай бийик тоолуу көлүнө чыгып кетишти.